Камчыбек Кыдыршаев сизди бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери жамандап жүргөн көрүп видеосун тарап жүрөт дейт. Сиздин Адахан Кимсанбаев жөнүндө көз карашыңыз кандай? Урматтуу шайлоочулар, мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду эч жамандабайм. Жамандаган эмесмин дагы. Себеби ал дагы элдин журттун сыйына татаган, элдин журттун урматына татаган биздин кыргыздын белдүү жигиттерибиздин бири. Биз бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди жаман сөздөр айтып эч качан айбир таба албайбыз. Тетирисинче ошол белдүү жигиттер баарыбыз биригип алып туруп жакшы иштерди кылышыбыз керек. Анан кийин жанагы чагымчыларга кошулуп, бирөө сени ушинтип айтты деп, бирөө сени мынтип айтты деп бири-бирибизге жаман сөздөрдү айткандар чагымчынын сөзүнү кабыл алып, башкага айткан сен өзүң чагымчысың дейт. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич бул маселенин баарын билет, ал деле ушундай ойдо болуш керек. Ал киши бүгүнкү күндө менин атаандашым катары айтам. Атаандашым. Адахан Кимсанбаевич жана башка партиялардын баардыгы бүгүнкү күндө менин атаандашым. Бирок биз кыла турган ишти булар кыла албайт. Биздин колубуздан келген, биздин духубуз жеткен, биздин акылыбыз жеткен, биздин жөндөмдүүлүгүбүз жеткен ишти булар кыла албайт. Сиздин сөзүңүзгө улай айтып кетейин, урматтуу депутаттар. Достук айылы мен үчүн да өтө оор айыл. Достук айылын эстегенде жүрөгүм ооруп турат. Ал жерде менин аскер кызматкерлерим каза болгон. 10 аскер кызматкерим каза болду. Мына 3 аскер кызматкерим ошол жерде танкада жарылып каза болду. Дастан, ошол чегара заставасынын орун басары жаңы барган Дастан деген жигит, мына Таластан барган жигит болчу. Ошол жигитибиз акыр аягына чейин туруп, мектепте, акыр аягына чейин туруп, мектептин баягы дубалы кулап түшкөнгө чейин ошол жерде жалгыз өзү калып, ошол жерде коргоп, ошол жерде каза болду. Мен да жүрөгүм ооруп турат. Бирок бул келечек муундар үчүн ушундай окуялар кайталанбаш үчүн биз ушул маселени чечишибиз керек эле. Мени жакшы көргөндөр бар, жаман көргөндөр бар. Бирок ошол жерге мына сиз айткандай согуш болгон маалда дагы, согушка чейин дагы, согуштан кийин дагы барбай туруп, бир бут баспай туруп ошол жерде баягы талкуу кылышып туруп сүйлөгөн адамдарга мен айтып коюшум керек. Ошол жерде танка жарылганда Жаныбай уулу Тилек, прапорщик Жаныбай уулу Тилек, прапорщик Анаркулов Санжарбек Нурмаматович, прапорщик Анаркулов Шералы Урайымбекович үчөө ошол танкада жарылып кетишти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Балдарыбыздын эми айтканга туура келип атат. Сөөктөрүн, балдарыбыздын калдыктарын кол менен чогултканга туура келди ошо. Ошол эле жерде сөөгү кийин табылган Достук чегара кызматынын заставасынын башчысынын орун басары лейтенант Анарбеков Дастан Алмазович. Эң акыры ушу баланын сөөгү табылды. Муну биз 2-3 жолу экспертизага берип жүрүп, Алматыга, Москвага берип жүрүп, ата-энелер ишенбей жүрүп, ата-энелерин ушундай ишендирген аракет кылдык, ишенбей жүрүп, акыры ишеништи. Ошол 2-3 жолу экспертизага берип жүрүп, зорго тактадык ошол баланын сөөгүн. Мына ушундай кайгылуу окуялар болгон, Достукта, урматтуу угандар. Достук десе эле баягы саясатчылар бир очко топтош үчүн, же саясий упай топтош үчүн ар нерсени айта бербегиле. Өтө кайгылуу жер. Ал жерде мына мен өзүм жеке айтып коеюн. Өзүм ошол жерде болгон убакта дагы, болгондон кийинки дагы, болгонго чейин дагы ошол жерде аралашып жүрүп, ошол жерде жүргөн адамдардын катарын айтып атам. Сырттан туруп алып, Достукка бир да жолу барбаган адам катары айтып аткан жерим жок. Ошон үчүн Достук боюнча сүйлөгөндө этият болуңуздар. Достукта нааразы болсо, Достук айылынын элдери өздөрү нааразы болсо, мен аларга жооп бергенге даярмын. Дагы бир жолу айтамын. Туура ичиң ачышат, жериңди таштап кетип атасың, өзүң туулуп өскөн жериңди таштап кетип атасың. Бирок сенин балдарың үчүн, сенин келечегиң үчүн, сенин неберелериң үчүн бул келечектүү чечим болду. Келечектүү туура чечим болду. Кудай калса ошо балдарыбыз, неберелерибиз ошол жерде өтүп кеткен Дастанга окшогон кийинки төрөлө турган миңдеген Дастан деген кыргыздын балдары үчүн бул келечектүү чечим болду, туугандар. Ушуну туура түшүнгүлө. Муну саясатка аралаштырбагыла. Саясатка аралаштырса, же ошол жерде талашам, тартышам десе, же башка болсо, менден артык патриот болуш өтө кыйын болуш керек деп ойлойм. Ошол эле мына Султанбай Абдырашитовичке айтып коеюн. Ушул боюнча туура эмес болду деп айтканына. Бир дагы Достуктун жашоочусу туура эмес болду деп айткан жок. Бардыгы айтып атат, туура ичибиз ачышып атат деп атат. Бирок биз ушуга чечимге макулбуз деп жылып атышат. Ошондуктан депутат болосунбу, министр болосунбу, же болбосо журналист болосунбу, ушул маселеге аяр мамиле кылыңыздар.
Ал жерде биздин баатырларыбыздын сөөгүн чыккан жер. Туугандар, баатыр балдарыбыздын. Качан конфликт болсо достук айыл талкаланат. Качан конфликт болсо достук айыл жабыр таркат. Качан конфликт болсо достук айылда өрттөлөт, адамдар өлөт, солдаттар өлөт. Ушул нерсе мындан ары болбош керек. Ушуну токтотушубуз керек, чекитти коюшубуз керек. Ушул максатты кабыл алынды. Туура түшүнүңүздөр. Рахмат. Жалпы 10 аскер кызматкерибиз ошол жерде каза болгон. Эми дагы кете берейин. Натыйжада достук айылын бердик. Эми Мазаиттин жерин 8,13 гектар жерди берилди. Көрсөтүңүзчү. Мына Мазаиттин жерин бердик, туугандар. Себеби Мазаиттин жери мына Ходжали айылынын ортосунда калып кеткен. Жанагы анклав болуп. Бул жерде биз адамдар, мен таблицаны алып алайынчы. Адамдар жашайт беле, же жашабайт беле? Таш эсимде жок. Мазаиттин жеринде жашабайт беле? Бар беле? Азыр канча үй бүлө бар экен мен айтып коеюнчу. Мына таблицада жазылган. Дагы көптөгөн иштер жүрөт алычы. Көп иштер жүрөт али. Биз аны жөнөкөйлөштүрөбүз. Урматтуу депутаттар, Камчы Кыдышайыч туура айтат. Урматтуу депутаттар, азыр баяндаманы Камчы Кыдышайыч аягына чыгарып койбойбу? Жок, Зулпукар иште бир нерсе айтам деп атат. Зулпукар. Камчы Кыдышайыч, могул картаны мындай жогору көтөрсө болобу? Эки кызылсыз кайга чейин кетип атат. Бул жер мына айтып атпаймынбы? Мына жерге келип, мына жерде водозабор бар, ушул жер токтойт. Буну доказа кылышпаптыр да, мына жерде водозабор бар. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Болуп эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Булардынчы азыр мен 10 жолу айттым го сизгечи. Жок, эми биз мындай караганда мен элек так билбейм да. Картадан карасак, эки жагы Кыргызстан, ортосу Тажикстан кайга чейин барат деген. Мына жерге чейин келет. Мына жерге чейин келет. Мына жерде где-то, мына жерде водозабору бар, мунун жогорунда биздин Кулундун каналы бар. Мына кеткен. Вот всё. Камчы Кыдышайыч, эгер көрөм десем, ол жерден альбомду алып келип койгом, запись алып. Кстати, мына альбомду алып келиш ким? Эгер допускаңыздар болсо, кел, мына жерде таанышсаңыздар болот. Мына жерде альбом. Ошо көрсөтүп коюңуздар мына. Мына алып кел, берек алып кел. Бери алып келсең. Мына ол жерде бардык катар бар. Мына урматтуу депутаттар. Мына альбом. Мына альбомдо толук бойдон ар бир метр жерине чейин тартылып, кол коюлуп, чегерилип бүттү. Кимдер көргүсү келсе, бирок бул альбом секретный. Келиңер, допускуңар барыңар, келгиле дагы көрүп кеткиле. Любой. Сиз айткан эме жол кайерге Тажикстан кайерге чейин барат, водозабор кайерде турат, бардыгы бул жерде жазылган жана көрсөтүлгөн. Макулбу? Ошон үчүн кааласаңыздар, мунун да келип көрсөңүздөр болот. Мына, пожалуйста, муну баарын даярдап койгонбуз. Калоочулар болсо, любой момент келип ошол көздөн таанышсаңыздар болот, урматтуу. Так, болдубу эми? Так, идем дальше. Так, үчүнчү, Баткен облусунун Баткен району менен, так, тургулай, альбомду кийин көрсөтөсүңөр. Камиль Абдыразаковна. Камиль Абдыразаковна, кийин көрөсүңөр деп тургулачы, эми азыр зычу кылбай. Любой момент келип көрөсүңөр эми. Так. Үчүнчү, урматтуу туугандар, Баткен облусунун Баткен району менен Сагдия облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес, Челесополосный участокторду өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылы 91 гектар жер, 91 гектар. Анын ичинен 35 гектары калктуу конуш жана жер өдүштөрү, калган 58 гектар жери жайыт жерлер. Мазаиттин жери 8,13 га, Көктерек айылы 17,5 га, Таштымшык айылы 20,11 га, жана Тумбу участогунан 5 га жер өдүштөрү, жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды.
Мен муну дагы бир салып кетпен, калтырылып жазылгандарды биринчи көрсөтөйүн, анан бизге алгандарды көрсөтөм. Давай, башынан баштагыла. Достук. Так, достук айылы биринчи кетип атат. Кана достук айылы? Мына достук айылы туугандар. Мына достук айылы, мунун общий 91 гектар жер, так, 91 гектар жерден 35 гектарда турак жайлар жайгашкан, 71 үй участокко бөлүнгөн, бирок 71 адам, то есть кожолук жашабайт ал жерде. Где-то бир, айылда бул жер ар түрдүү болуп жатат. Кеде 30 адам, 30 үй бүлө жашап калат, кеде 40 үй бүлө жашап калат, кеде 20 үй бүлө жашап калат. 30-40 үй бүлөнүн тегерени жашайт постоянно. Так, 91 гектар жер. Муну биз полный толук бойдон тажик тарапка өткүзүп бердик. Себеби, мунун бир себеби бар. Себеби сууну булар достук айылы тажик тараптан алып ичет. Тажик тараптан алып ичет. Толук бойдон. То есть зависимость от них полностью. Эртең, эгерде бул айыл достук айылы боюнча мен кеңирээк айтып берейин. Эгерде достук айылды биз өткүзүп бербей өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чегара мындай кетмек тагын. Так, моундай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. И так тосулат да, тосулду дейли. Өзүбүздө калганда. Анан достук айылы жакынкы Кызылбел айылына чейин, 20 километр, Кызылбел аркылуу, же болбосо бер жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 километр. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө. Тажик тарапка уже өтө албайт, доступ жок. Потому что биз бул жерди толук жабабыз. Анан кийин булар постоянно Кызылбелге катташ керек. Же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу туугандар, суу дагы тажиктерден алынат. Бүгүнкү күндө эмне болду достук айылы? Бүгүнкү күндө достук айылы Баткендин чегине кайсы жер? Четбулак. Баткендин четине Четбулак деген жерден жер бердик аларга. 10 сотук үй салып алганга, бул жерде үйдүн биз документтерин көрдүк, ар бир үйлөрдө ар түрдүү экен. Кээ бир үйдө 5 сотуктан экен, кээ бир үйдө 7 сотук экен, кээ бир жерде 8 сотугу бар экен, 10 сотуктан дагы бар экен. Бирок биз эмне кылдык? Биз ар бир үйгө 71 үйгө жашабаган адамдарга дагы, бирок ошол жерде кожолугу бар адамдарга Четбулактан, Баткендин чекесинен 10 сотуктан үй курууга жер бердик. То есть 10 сотуктан жер бердик, ал жерге мамлекет зыңк этип үйдү салып беребиз. Бул бир. Экинчи, ошол үйдүн жанына дагы 10 сотук бердик. Дополнительный, эми бул кийинки бала чакаңа салып аласыңар, өзүңөр кийин салып аласыңар деп дагы 10 сотук бердик. Плюс дагы 10 сотуктан, 9 сотуктан Кызылбелден баягы айыл чарбасына иштетүү боюнча үлүш жер бердик. Ошентип почти 30 сотуктан жер бердик ар бирине. Эми булар да туура айтыш керек. Эми ар бирибизде туулуп өскөн жерибиз бар. Киндик канган жерибиз бар. Ата-энелерибиз көмүлгөн мүрзөлөрүбүз бар. Бирок ошого карабастан туугандар, азыркы жашап аткандарга бул бир аз мындай психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Аларга деле экономически кыйын болбойт. Психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби ошол жерде туулуп өстү, өзүнүн айылын таштап чыгып кетип атат, ушундай. Бирок кийинки муундардын келечегине бул эң жакшы нерсе болот. Себеби кийинки төрөлө турган достуктун балдары эми Четбулакта төрөлөт, Баткендин чекесинде. Эми аларга шарттар болот. Окууга, жашоого шаардын жанында болот. То есть кийинки муундар эң жакшы болот. Эгер биз ушул жерден калтырып кое турган болсок, өткөндө бир журналисттин немесин көрүп калдым, бир 20 окуучу окуйт экен мектепте деп атат. 30 окуучу окуйт экен деп атат. Ошондуктан аз туруп тур Бактияр, сүйлөйсүң, мен сүйлөп өтөйүн. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен ойлоймун, биз достук айылын эң туура чечим кабыл алдык. Азыр кайсыл бир деңгээлде дагы бир жолу айтайын, ошол жерде жашаган адамдар, мына биздин возрасттагы туулуп өсүп ушул жерде жашап калган адамдар ич ачышы мүмкүн. Достук айылыбыз калып кетти да депчи. Бирок кийинки муундарга бул эң сонун шарт түзүлдү. Төрөлө турган, азыр төрөлүп жашап аткан адамдарга эң сонун шарт түзүлдү, туугандар. Биз ушунусун дагы ойлодук. Биз чечим кабыл алганда бүгүнкү эле убакытка ылайыктуу эмес, кийинки убактарга, кийинки муундарыбызга ылайыктуу чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп эсептейбиз. Ушундай чечимди биз кабыл алдык. Так. Ошентип достук айылы тажиктерге өткөзүлүп берилди. Бул жерде биз достук айылында биздин заставаны да өткөзүп бердик. Өзүбүздүн заставабыз бар, анда өткөзүп. Бирок биз тажиктерден 2 заставаны алдык. Кайрагачтан бир заставасын алдык, Ляkkондан бир заставасын алдык. Ляkkондон заставасы жаңы бүткөн застава болчу. Карабактын жогорунда. Так. Ошондуктан ушул маселени ушинтип чечтик. Эми достук боюнча суроолоруңузду айтыңыздар. Айта бериңиз. Калпаевдин микрофон бериңиздер. Чоң рахмат, урматтуу Камчы Кылдыршаевич. Ушул негизи чегаранын чечилиши мындай 100 жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери ар кандай окуяларды көрдүк. Ошол жерде жүрдүңүз. Ушул достуктун тегерегинде ушул тарапта көп акыркы 2 жумада саясий оюндар болуп, мындай
популизм менен саясий упай топтоо аракеттерин көрүшүп, чек арада чыр болгондо ошол жерге барбаган адамдар ошол сөздөрдү айтып атышты. Мен ойлойм эч качан мындай жеке кызыкчылык мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик турбаш керек деп. Ошол эле учурда Камчыбек Кылычбаевич мына достук жөнүндө жана башка жерлер жөнүндө эл аябай мындай күтүп атат. Зым менен ушу аз делимитация иштери бүттү да, Кудай буйрса демаркация бүткөндөн кийин зым менен тегеретип тосуп салса деген ошону аябай күтүп атышат. Анткени баягы мурда көзөмөлдө болгон эмес, баягы кыргыздар үйлөрүн сатып кетип анда жылып келген учурлар болгон, алмашып ушундай болгон. Ошол уланбаш үчүн Баткенди мындай бир жан өтпөй тургандай кылып тегеректеп тосуп салсаңыздар, ошону эл аябай суранып атат. Экинчиси мына компенсация боюнча жаңы үйлөрдү куруп беребиз деп атасыздар. Ошол эл мамлекеттик саясатты колдоп, сиздердин саясатты колдоп, ушул жака көчөбүз, тынчтык керек, чек аранын чечилгени туура деп атат. Кээбирки учурда мындай жергиликтүү жетекчилер көрүп атабыз, бир аз орой мамиле жасап койгон учурларды. Ошону өзүңүз көзөмөлгө алып, ордуна жакшынакай кылып баягы жерлерди бөлүп берсе, курулуштардын бардык шарттарын өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз, ошону мен сизден суранат элем, эл да суранып атат. Негизинен чек ара маселесинин чечилгендигин жалпы эле кыргыз эли, Баткен эли мындай жакшы жагынан кабыл алып, негизи тынчтык келди деп сүйүнүп отурушат. Чоң рахмат. Рахмат. Бул жерде